Менин атым Акжурат, фамилиям Байгожоева. Мен өзүм Ош областынын Каракулжа районунун 1-май айылынан болом. Негизи мен башка ошондой кооперативтерди изилдеп, ютубтардан, инстаграмдан жүрчүмүн. Анан кооператив келечекти көрүп калдым. Көрүп калып эле звонок кылдым. Звонок кылсам, Адилет байке алды да. Анан Касым деген менеджердин номерин берип, ошо Касымга келип эле анан туруп калдык очередке. Өзү негизи мен бардык ошо ютубтан үй алгандарды көрүп жүрдүм биринчиден. Анан ишеним билбейм, мен де ойлонбой эле келдим, Оштон келип эле анан консультация алдым да, маалымат алдым да. Маалымат алып туруп эле эртеси эле ошо күнү эле негизи договорду түзүп кеттик. Анан барып эле эртеси ошо акча котордум. 2.800.000 турдум. Андан кийин 700.000 төктүк. Өзүнчө 112.000 дагы өзүнчө төктүк. Лала фотон үйдү издедик. Анан үй издегенде бизге ошол үй кайра эле чыга берди, кайра чыга берди. Анан аны дагы коюп койдук. Анан барып көрдүк. Барып көргөндө эми бизге жакты, себеби микрорайондо жакшы жерден дегендей. 2 комнаталуу үй алдык. Өзү негизи биринчи бул жерге маалымат алганы келгенде жакшылап, шашпай, угуп, түшүнүп, суроолорду берип, сиздерге договор берет, ошо договорду окуп чыгып, түшүнбөй калган жериңиздерди сурап, тартынбай эле кайра сурасаңыздар, кайра булар маалымат бере берет. Андан кийин өзүңүздөргө мындай оңой болот да, кыйын болбойт. Баягы башында келгенде договорду жазылганды укпадык беле, анан ошол туура турбайбы, договорду жазылгандарды окуганбыз, азыр ошолорду биз аткарабыз депчи. Ошон үчүн башында маалыматты жакшылап алып алсаңыздар, кийин сиздерге оңой болот. Мен мисалга жакшы деле договорду окубадык, эми бир эле окуп коюп эле шашылып кайра кеттим Ошко. Бирок мен ютубтан көрүп турдум, инстаграмдан көрүп турдум, кимдер үй алып атканын, кантип алып жатканын. Бирок өзүм дагы өзүмдүн айдым менен мага пароль беришти. Кооперативдин өзүнүн личный кабинети болот, ошол жака кирип, анан очередин көрүп аттым. 401, 380, 350, 300 деген сайын сүйүнүп аттым. Уттур азайган сайын, улам азайган сайын аябай сүйүнүп аттым. Анан 100гө түштү, 100дөн кийин уже азыраак калганда 57ге келгенде мага звонок кылышты. Үй алып бергиле, үй издей бергиле деп звонок кылышты мага. Бирок ага чейин өзүм дагы бардыгыбыз эле бирдейбиз да, ошончо үйдү күтүп атабыз, акча бергенбиз, 800.000 табыш деле оңой эмес да. Анан рисковать этесиң дегендей. Башында такыр чалбадым, 4 айга чейин чалбадым, кийин 4 айдан кийин 1-2 жолу чалдым, кийин 6 айдан кийин дагы чалдым дегендей. Ошол менен эле үй алып калдык. Негизи туура түшүнүп калыш керек да. Бул жерде туура түшүнүп, башында эле туура түшүнүп алсаңыздар, кийин проблема болбойт. Болгону кичине күтүп турасыздар да, бизде баягы сабыр болуш керек экен да. Мисалы акча алганда да кичине күтүп турушубуз керек, документтерге жүгүргөндө да күтүп турушубуз керек дегендей. Анан эми бир эле адамдык болуп калса мейли, бат эле бүтүп кетет да. Бирок бир күндө 3-4 адамдыкы болуп калат да, оформлениячы. Ошондо күтүш керек. Ошого дагы мисалы бир үйдө сүйлөшкөнүңүздөрдө хозяиндерди ошого даярдашыңыздар керек, күтөсүздөр деп айтып даярдашыңыздар керек да. Эркек адам деле үйү жоктор бар да. Анан бирок мен ошол аял адам болуп туруп 4 балам бар дегендей үйлүү болуп атам. Ушул кооператив себепчи десем болот. Эгерде булар болбогондо мен квартплата төлөп коюп эле жашап жүрө бермекпиз да. Мен аябай ыраазымын, негизи эле ыраазымын. Себеби дегенде буларды кыйнап, кээ бир адамдар бар, мисалы чала бериши мүмкүн, эмне болду, үйүм очереди качан келет деп. Мен бирок андай кылбадым. Мен акырына келгенде гана чалдым. Себеби 6 айдан өтүп баратты да. Көрсө 6 ай плюс-минус болуп калат экен да, ошондо туура түшүнүңүздөр. Ошол мен аябай ыраазымын, бардыгына ыраазымын. Касымга, Адилетке, Элеманга, бардыгына ушул жердегилер, анан Нурсултан, ошол балдарга ыраазымын. İşlerimiz de şular benim bitiriyoruz.